Эй Байжакып, Кудайды оордуңан өйдө тур. Байбичең экөөңөрдүн тилегиңерди Кудай берди. Бүгүн эркек уулду болосуң. Атын Манас кой. Дал ушинтип мамлекеттик кызматкерлер Манас эпосунун кара сөз түрүндөгү вариантын ЛТР каналынын FM радиосунан көркөм окуп жатышат. Максат эпосту жайылтуу жана ошондой эле мамлекеттик тилге жана салттуу багуулуктарга өзгөчө көңүл буруу. Керметоо айыл өкмөтүнүн адиси Толгонай Алимбекова бүгүн Манас эпосунан үзүндү окуганы келген. Анын айтымында бул долбоорго ар бир мамлекеттик кызматкер катышса дейт. Анткени Манас училтигин окуу менен ар бир кызматкердин патриоттук сезими күчөйт. Манастын ошо болгон окуянын бүт көз алдыма келди да. Ушундай болгон экен деп кайрадан өзү мындай кайрадан окуп чыксамбы деген ой болду. Азыр бүгүнкү күндөн баштап же бир 10 жылдай болуп калды Манасты окуганыма. Тарбиялык мааниси өтө жакшы. Анан ошо кыргыздын каада салттары, нукура кыргыздардын бүт мындай мүнөзү ушул Манастын эмесинен таптым да, тапса болот. Ичиненчи. Ал жерде тургандар Айкөлүңдүн бул эмнеси деп аты тоонун курал жарагын берип жатканына баатырга таң калып, Бул долбоорго катышып жаткан мамлекеттик кызматкерлердин айтымында аларда Манас эпосуна болгон кызыгуу кайрадан пайда болгон. Ошондой эле окуп жатып ар бир окуяны көз алдынан өткөргөнүн айтышат. Бул жерге келип окуганда ошол өткөн убактагы окугандарым элестеди, анан таасирлендим кайсы бир деңгээлде. Себеби бул Манас эпосу кыргыздын руханий байлыгынын туу чокусу да, биздин сыймыгыбыз ЮНЕСКОдо катталган. Өзүм мындай берилип окудум. Мына ушул жерде окуп аткан окуяларды элестетип, мына ушул Алмамбеттин келгендеги анын ичиндеги уйгу туйгу сезимдерин өзүм мындай сезип дегендей ушундай кылып окудум. Анан бүгүн ушул жумуштан барып ушул Манасты окуп бергиле деп бизге тапшырма түшкөндүгүнөн келип окуп атабыз. Бирок жакшы мурдакы окуучулук мезгилдердеги Манасты уккандарыбыз эске түшүп, кайра Манас окууга болгон кызыгуубуз артып баратат. Чындыгында бул Манасты угуу менен биздин келечек коомубузга, мамлекетибиздин бүтүндүгүнө, жалпы жаштарыбыздын патриоттулук жактан өсүп өнүгүшүнө толук салым кошулабыз деген терең ишеничтебиз. Манас училтигинен үзүндүлөр катышуучуларга алдын ала берилет. Окуя токтогон жеринен кийинки катышуучу улантат. Мамлекеттик кызматкерлер Манас окуйттун баягы долбоорунун максаты бул ушул мамлекеттик кызматкерлердин дагы баягы кеп маданиятын өстүрүү, аларга дагы ушул китепти окууну жайылтуу максатында ушундай кабыл алынган экен. Эки тараптан тең ушундай тапшырмалар берилип, азыр чогуу биргеликте иш алып барып атабыз. Буйруса, азыр ушул Манастын төрөлүшүнөн баштап бала чагы, чоңоюшу, ошол хан болушу айтор ушул деңгээлге жетип калдык. Мамлекеттик кызматкер Манас окуйт долбооруна ар бир мамлекеттик кызматкер катышса болот. Бул демилге мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия тарабынан сунушталган. Буга чейин биздин улуттук комиссия борбордук аппаратыбыз Кыргыз радиосу аркылуу Манас окушту. Бүгүнкү күндө биз Ош шаарында ЛТР телерадио компаниясынын ЛФМ радиосу аркылуу бүгүнкү күндө биздин мамлекеттик кызматкерлер Манас окуп жатышат. Бул жерде биз жалпы эле ар бир районго эле бир кызыктар мамлекеттик кызматкерлерди алып жатабыз. Мамлекеттик кызматкерлер өздөрүнүн каалоосу менен ошол Манаска кызыккан, Манасты көркөм окуй алган кызматкерлерден ар бир райондон биз каалоочулардан кааласа 4-5тен келип окуп жатышат. Белгилей кетсек, аталган уктуруу ЛФМ радиосунан ишемби, жекшемби күндөрү күндүзгү саат 12-де оого чыгат. Нурасан Бактыбеков, Мунар Арзыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.